Айгүлтөө жаштары коомдук фонду тарабынан тазалык өмүр булак аттуу акциясы уюштурулууда. Бул акцияны колдоп Кара Булак айылындагы 2 мектептен 100дөн ашуун окуучулар жана мугалимдер катышууда. Мындагы катышуучулар Баткен облусунун эң туристтер көп келчү аймагы болуп саналган эс алуу жайы Алмалы жана Суу Башы жайлоолорун тазалашууда. Жай мезгилинде эс алуучуларга толо болгон жер учурда таштанды менен кооздолгон. Бул жерден желим бөтөлкөдөн баштап арак шараптын идиштери, мөмө жемиштердин калдыгы, ак кара кагаздар, үйүр-үйүр болгон таштандыларды көрүүгө болот. Албетте бул көрүнүшкө эс алууга келип, жыргап кууна эс алып, артын тазалабаган адамдар күнөөлүү дейт мындагы жашоочулар. Мал дагын жатарда астыны мындай туягы менен тазалап жатат. Көрдүңүзбү? Мал башы менен. Акылдуу эстүү эле адамдар ушу отурган жерини бир 5 мүнөт, 10 мүнөттүн ичинде тазалап, күйгүзгөнүн күйгүзүп, бутылка немелер болсо салып алып кетсе болот. Бирок ошону кылбайттар да. Таштаган жерде, отурган жерде бардыгы калат. Мына ошон үчүн мен айтам да, адамдардын аң сезими барган сайын толукталып отурабы десек, кайра артка кетип атпайбы? Айгүлтөө жаштары коомдук фонду мына ушул абаны жана жаратылышты булгап, адамдардын ден соолугуна зыян келтирип жаткан таштандыларды тазалоону колго алган. Эмне үчүн биз шаарлардын гана ичинде же бир борборлордо өткөрүшүбүз керек? Биз эң көп элдер келүүчү мындай туристтерди кызыктыруучу, ички жана сырткы туристтерди мына ушул жак биз тазалыгыбыз менен көрсөтүү максатында ушул таштандыны тазалайлы. Бир гана таштандыны тазалоо эле тим болбостон, биз ушул таштандыларды кайра иштетип чыгаруу деген маселени дагы койгонбуз да. Таштандыга биринчиден ар бир адам өзү кайдыгер болбош керек да. Биз ар бирибиз өзүбүзгө керек. Биз жанына бул жерден суу кетип атат. Суу ичип атабыз. Экинчиден аба булганып атат. Үчүнчүдөн мына бактарак баарына зыян келтирип атат да. Мына ушул негизинен биринчи элдер, жергиликтүү калктар биз өзүбүз кайдыгер болбой, тазалыкты үйрөнүшүбүз керек. Бир гана тазалык кызматкерлери же токой чарбасы булар жетишпейт негизинен. Ошон үчүн ар бирибиз ушундай акцияларды өткөрүп туруш керек, анан түшүндүрүү иштерин өткөрүш керек деп. Мадина команда алды, кеттик. Орозгүл Мурзаева Закир Абдумомунов атындагы орто мектебинин окуучусу. Ал демилгени колдоп келген окуучулар масштабтуу иш-чарага активдүү катышып жатканын айтат. Кара Булак айылына туристтер көп келгендиктен таштанда ошого жараша көп болот экен. Таза болууну өзүбүздөн баштайлы деген уран менен ушул айылдын таштандан айрылтуу максатында биз бүгүнкү акцияга жалпы Кара Булак айылынын жаштары менен чогуу чыгып, ушул айылыбызды өнүктүрүү, туристтер келип биздин айылыбызга суктанып кетиш үчүн ушул акцияга катышып отурабыз. Аталган акцияга окуучулардан сырткары 20дан ашуун ыктыярчы чакырылган. Алар Баткен, Ош жана Бишкек шаарынан келген жаштар. Өз ыктыярлары менен таза коом үчүн, таза Баткен үчүн салымдарын кошуп жатышат. Бул демилген көтөрүп чыкканда, Айгүлтөө жаштары коомдук фонду көтөрүп чыкканда, волонтерлор менен биринчиден иш алып бардык. Волонтерлорду чындыгында көп жактан топтодук. Бирок өзүм дагы өз ыктыярым менен келип, атайын ошол Бишкек шаарынан ошол жака келип, өзүбүздүн эс алуу багыбызды же болбосо көп адамдар келип эс алган жерлерди тазалоо максатында өзүбүз ыктыярыбыз менен келип, ыктыярчы катары жаштар менен биргеликте иш алып барып атабыз. Айгүлтөө жаштары коомдук фонду буга чейин дагы тазалык акцияларын уюштуруп келген. Алардын бул жолку тандап алган жери районго жакын жайгашкан эс алуу жайы болду. Уюштуруучулар муну менен гана чектелип калбастан, мындан ары дагы коомду таштандылардан тазалоо үчүн аракет кылат. Бардык Баткен жергесинин тургундарынан кайрылабыз, өтүнөбүз. Биз качан таза болобуз? Биз ар бирибиз кайдыгер карабай тазалыкка көңүл бурсак, албетте бизге биринчиден экология сагызлайбыз, экинчиден ден соолугубузга, үчүнчүдөн бизге келген туристтерге, конокторго, меймандарга биз жакшы шартты түзүп, өзүбүздүн тазалыкка болгон мамилебизди көрсөтө алабыз да. Анан бизге бул иш-чара менен эле токтоп калбастан, биз алдыда дагы көп тазалык акцияларын ушул жаш активисттердин жардамы менен өткөрмөкчүбүз. Бардыгыңыздарды тазалык акциябызга кошулууга
дагы алдыдагы иш-чараларга чогуу чыгууга чакырабыз. Айгүлтөө жаштары коомдук фонду үстүбүздөгү жылдын февраль айынын башында түзүлгөн. Мындагы активисттер коомго пайдасы тийген иштерди жасап, көбүн эсе экологияны булгаган таштандылардан элди арылтуунун үстүндө иштеп жатат. Бул таштандылар болгону 1 чарчы метр гана жерден чыккан таштандылар. Учурда мындай акыр чекирлердин көбөйүшүнө өзүбүз гана күнөөлүүбүз. Анткени жөнөкөй гана ичкен суубузду дагы суубуздун идишин дагы көрүнгөн жерлерге таштап жатабыз. Муну менен эч качан башка бирөөлөр эмес, өзүбүздүн гана ден соолугубузга зыян келет. Анткени акыр чекирден чыккан зыяндуу заттар экологияны булгап, ден соолугубузга зыян келтирет. Айчурак Каныбек кызы, Жоробек Кубанычбек уулу, Алтын бешик жаңылыктары.